Адамзат акыркы 2 жылдан бери кооптуу илдет менен күрөшүп келет. Коронавируска каршы эмдөө иштери башталгандан бери өз ден соолуна кайдыгер карабаган жарандар эмдөөдөн өчкөн. Эми жалпы республика аймагында эмдөө кампаниясынын 90 күндүгү башталган. Учурда жерлерде фельдшердик акушердик пункттарда эмдөө иштери улантылууда. Эмдөөгө чакырган бул акция Талас районунда байма-бай өтүп турат. Анткени кооптуу илдетти бир гана эмдөө аркылуу жеңерибизди дарыгерлер айтып келет. Өзгөчө эмдөө өнөкөт оорулары бар жана жашы улгайып калган жарандар үчүн маанилүү. Ковидке каршы 1, 2, 3 тур көбү вакцинация алып атышат, бирок ошолордун ичинде вакцина албагандар бар. Ошон үчүн вакцинанын канчалык деңгээлде адамга керектүүлүгү, эгерде ооруп кала турган болсо канчалык жеңил түрүндө өтөрү, мына ушул жөнүндө биз баягы айтып элге жеткизе турган акция болуп атат да бүгүн. Талас районунда эмдөө боюнча учурда абал жаман эмес. Биринчи жана экинчи, ошондой эле бустерлик эмдөөдөн өткөн жарандардын басымдуу бөлүгү мамлекеттик кызматкерлер жана медицина тармагында иштегендер. Андыктан ден соолуктун камын көргөн ар бир жаран эмдөөдөн өткөнү жакшы. Кооптуу население ошол эми организми начарлар, беременныйлар, кары картаңдар болуп атат да. Аны мурупка караганда мынакей 21 жылы былтыр көпчүлүгү вакцина алышты. 22 жылда мына уланып атат. Мына бүгүнкү күндө биринчи вакцина Талас районунда мисалы үчүн 22.700 адам эмделе турган болсо пландуу түрдө. Ошонун 20.300-ü emdelip 89% түсүп атат да. Жөө жүрүшкө чыккан медицина кызматкерлери эмдөөнүн артыкчылыгы боюнча жарандарга маалымат берип, эмдөө эртеңкиге кепилдик экенин айтып, флешмоб уюштурду. Бегай Масымбаева, Чыңгыз Боккошов, Зина Акматова, Талас району.